мамлекет бүгүнкү күндө ушул баягы кызыл китепке кирген жаныбарларды сактаганга кудурети жок экен жана мүмкүнчүлүгү жок экен да, туурабы, өз күчү менен? Мүмкүнчүлүгү бар, бардык жерде эмес, бирок мүмкүнчүлүгү жанагы ошол жоголуп кетпеш үчүн атайын өзгөчө корголчу аймактар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда 23 өзгөчө корголчу аймактар бар. Ошол жерди мамлекет өзүнүн каржылоосу менен ошол коруктарды кармап турат. Толук кандуу коргой албайсыңар, туурабы? Толук кандуу азыр бүгүнкү күндө жетише албайбыз. Анда жетишкендерге ордуңарды бошотуп бергиле да. Рахмат. 20 секунд кошуп бердим сизге. Бүтүрүп алыңыз, жыйынтыктап алыңыз. Ошондуктан урматтуу ушул тиешелүү органдардын жетекчилери, менин жеке оюм, эгерде колуңардан келбесе, анда ээлеген кызматыңардан кетип эле калгыла, уят бул дегенчи. Рахмат.